Устаз, ассаламу алейкум, сизди аябай сыйлаймын дейт. Азыркы учурда аялдардын укугун коргогон эң мыкты устаз деп билемин дейт. Менин суроом, мен чубак устаз аманат кылып тапшырган. Анан эркектер капа болбош керек, кээде ошол көпчүлүк аял заты жакшы болот, кээде баягы кээ бир эми арасында чыгып калат, аларды да эскертип айтабыз, аны көпчүлүк туура эле кабыл алыш керек. Туурабы? Мисалы эң баягы аял затынан карындаш эжелерибизден суранып кеткен бир нерсебиз жападан жалгыз кайната кайненеге урмат көрсөтүү. Бул туура математика, туура эсеп болот. Кайната кайненесине колунан келишинче кызматын кылып, жаркын маанай, ачык маанайы менен жакшынакай бир кызматын кыла турган болсо, ата энесинин да батасы, ошо кайната кайненеси, күйөөсү да курсанты ыраазы болгон болот. Жашоонун бир туура мындай бир эсебин карманыш керек деген сөз. Аллахым ыраазы болсун. Менин суроом дейт, мен жашым 22-де 2 баланын энесимин, турмушка эрте чыктым. Жолдошум жакшы, Кудайга шүгүр, баардык жактан камсыздайт, динден түшүнүгү бар, намаз окуйт дейт. Бирок аябай мүнөзү жеңил. Бир аз ортобузда түшүнүлбөстүк болсо эле уят сөздөр менен сөгөт. 3 жашта балам бар, ал да атасынан үйрөнүп ушундай сөздөрдү айтып жатат, мен кыжаалат боломун. Акыркы күндөр урушуп кетсек аялча мени менен айтышып дейт. Сен анттиң минтиң деп мага капа болгонду адат кылып алды устаз. Мени сөккөндө жүрөгүм ооруйт, жашагым келбейт. Калган баардык жагы жакшы, эмне кылсак болот? Жолдошум, сиз дугат кеңеш бериңизчи дейт. Аалымдардын сабагына барсын, эгер Бишкекте болсо. Аалымдардын, устаздардын сабагына барып, ошол жерден тилдин сүйлөө этикасын, сүйлөө адебин, сүйлөө маданиятын, ар бир сөзгө периштелер угуп жазып турганын эстен чыгарбасын, кыяматты унутпасын. Сөгүнгөн мындай ооз жаман ооз. Кыяматта адам бүткүл соопторун ушул сөгүнгөн себептен алдырып коет. Бирөөнө атаңды энеңди десе, же сиздин келинчегин ошол акысына кирсе, бүткүл сообунан куру жалак калат. Бухари Муслимде хадис келет. Азирет Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бир күнү ачуулуу кабак менен ушундай бир көзү канталап чыгып, минбарга чыгып, катуу үн менен ушундай кылып айтты дейт. Эмне дейт? Атадруна манил муфлис? Кыяматта банкрот, зыянга учураган адамды билесиңерби ким экенин? Дегенде биз айттык, Аллах жана Аллахтын элчиси билүүчү. Дегенде кайра сураганда айттык, ал муфлису фина ман ла динара лаху ва ла дирхам. Биздин арабызда Аллахтын элчиси, сурай турган болсоңуз, алтын дилдеси, күмүш баягындай акчасы жоктор, ошол зыянга учураган банкрот адам деп билебиз. Дегенде жок деди. Кыяматтагы зыянга учураган адам бул көптөгөн намаз окуп келет, намаз окуйт деп атасы. Орозо кармайт, башка болот, бирок адамдардын акысына кирип койгон болот. Көзү менен, колу менен, тили менен. Көзү менен арамды караган, бирөөнүн кемчилигин көрсөткөн, Кудай сактасын. Колу менен бирөөнү урган, буту менен туура эмес жерге барган, тили менен бирөөнүн жүрөгүн жаралап, анан ушундай акарат сөздөрдү айтып, ар намысына шек келтирип сөккөн. Ошол бүт сообу берилет дейт. Кыяматта этият болуш керек да. Анан экинчиден, кол менен урган соккунун зыянына караганда тилдик алда канча оор болот. Араб адабиятында акындар айткан, жирахатус синан лахалтиям деген. Вала ялтаму ма жарахал лисан. Кудай сактасын, эми тынчтык эле заманы болсунчу, кылыч найза менен бир жерге жаракат жетсе, ал жаракат эртең бүрсү күнү бүтөт дейт. Айыгып, карттанып бүтөт. Бирок тил менен вала ялтаму ма жарахал лисан. Тил менен бирөөгө ыза берген, мындай бир көңүлүн ооруткан, көңүлүн жаралаган бул жарат бүтпөйт. Ордо ачык бойдон калат дейт да. Ошон үчүн күйөөңүзгө айтыңыз, антпесин. Антпесин, эгерде сабак угуп, сыйлай турган болсо айтыңыз, садаган кетейин бир тууганым, антпеңиз. Аял заты антип кордоп, уруша турган эмес. Эркек деген эмне үчүн? Эрк бар. Эми аял затынан анча-мынча кемчилик калып калат, ал эркектерден деле кемчилик көп кетет го. Ачуу учурунда жанагынтип сөгүп айтпастан, ачууңузду токтоткондон кийин эшикке чыгып кетиңиз, мечитке намазга кетиңиз. Анан баягындай адамдын жели чыгып калгандан акырын келип айтканда, аяныңызга да ошол акыл жетет ошондо. Ачуу учурунда акылды эч ким укпайт го. Ачуу душман акыл дос дейт. Ошон үчүн акылдуулук, даанышмандуулук, сабырдуулук менен эртең ушунча араңдан зорго жыйган, терген соопторуңуздан куру жалак калыш коркунучу бар. Этият болуңуз, бир тууганым. Адамдын ыйманын куруткан негизги эки нерсе бар. Адамдын көзү, арамдан сактоосу, экинчи тили да. Сөөгү жок тил ушинтип кыйналып отуруп, сөөгү жок деп бияка биякты сүйлөп отуруп, адамдын ыйманынын күчүн жеп коюш коркунучу бар да, мите курт сыяктуу.